Иншалла бүгүн умра жөнүндө сабак кылабыз. Баарыңыздарга белгилүү болгон эле азыркы күндө алхамдулилля Аллага шүгүр көпчүлүк кыргызстандыктар умра кылышып, умрага өтө элдин көп баргандыгы бул кубанычтуу нерсе. Бирок ошол умраны аткарганда, умрага барардан мурда умранын өкүмдөрүн үйрөнүп, аны кандай кылуу үйрөнүп, ушул нерсе көпчүлүк адамдарда ошону аткарбагандар көп. Мындай туура эмес аткарып, аны үйрөнбөгөндүк себептен. Ошого байланыштуу иншалла умранын өкүмдөрү кандай аткарылат, кантип кылат, кандай туура болот, ошол жөнүндө кичине сабак кылабыз. Биринчиден, бул умра деген өтө чоң ибадаттардан, Аллах Таалага кылынган чоң ибадаттардан. Эми ошол ибадат болгондон кийин сөзсүз түрдө ар бир ибадаттын өзүнүн кабыл болуш үчүн шарттары бар. Эгерде ошол шарттар менен боло турган болсо кабыл болот. Эгерде шарттары жок болсо кабыл болбойт. Ошондой экен, ал умранын шарттары кандай, важиптери кандай, түркүктөрү кандай, ар бир адам үйрөнүш керек. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар ошону үйрөнбөгөндүктөн ал умрага барганда элдерди көрүп эле бири-бирин ээрчишип кыла берет. Ал ээрчип аткан кишиси туура кылып атабы, туура эмес кылып атабы карабайт. Ошону адамдарды карап, көпчүлүк адамдар бирдеке жасаса эле кыла берет. Ошол себептен умранын өкүмдөрүн үйрөнүш керек. Умра ибадат болгондон кийин баардык ибадаттарга эле эң биринчи кабыл болуш үчүн шарттарынан ыхластуулук керек. Аллах Таала үчүн ушул умраны эмне үчүн кылып атабыз? Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн, ошол умрадагы көптөгөн соопторго жетишүү үчүн кылыш керек. Аны кандайдыр бир максат, саякат үчүн, туризм деп, же болбосо элдин баары барып атат, мен бир барып көрүп коеюнчу деген максат эмес. Же болбосо умрага барып келип ажыке болуп бир статусту көтөрүш үчүн эмес, Аллах Таала ошол умрамды кабыл кылса экен, ушунун артынан мага көптөгөн соопторду берсе экен, Аллах Таалага тобо кылып келейин деген максаттарда ыхластуулук менен кылыш керек. Бул эң биринчи шарты. Баардык ибадаттарга ушул ыхластуулук шарт болот. Экинчиден, ошол умраны ибадат дегенин билгенибизден кийин, ибадатты кандай туура болуш үчүн сөзсүз түрдө анын фарыздарын, важиптерин, шарттарын жана аны бузуучу нерселерди үйрөнүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай кылган болсо, шарият кандай көргөзгөн болсо, ошондой жол менен аткарууга аракет кылыш керек. Жана башында айтып өткөндөй эле, бири-бирибизди ээрчип эле, ал жерде көпчүлүк адамдар, ал жерде умра кылып аткандардын баары илимдүү эмес, баары эле туура кылып аткан жок ал жерде. Ал жакта дагы ошо биздин Кыргызстандан кандай элдер барса, башка жактан да ошондой эле элдер барат. Кээ биркилер намаз окубай эле жүрүп барган бар, динине такыр билбегендер бар. Ар ким барып кылат дагы, анан Каабаны көргөндө ар кандай сезимдер менен ага жабышып, анышып, сүртүнүп, ар кандай кылык жоруктарды кыла беришет. Ошондой карапайым элди, илимсиз элдердин кылган кылык жоруктарына ээрчип кетпеш үчүн адам баласы умрага барардан мурда үйрөнүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай умра кылган экен, ошондой умра кылайын деп үйрөнүш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Чынында силерге Аллахтын элчисинде жакшы, эң жакшы үлгү бар дейт. Биз ошо умрабызда дагы, башка ибадатыбызда дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды гана үлгү тутушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир радыйаллаху анху риваят кылган хадисте: "Литахуду манасикакум", силер ошол ажылык умраңарды менден алгыла дейт. Ар айтканда, мен кандай кылсам, ошондой кылгыла дейт. Демек, умра ушундай ибадат болгондон кийин сөзсүз түрдө аны үйрөнүш керек.